Бүгүнкү күнгө болгон прогнозубузда кечеги шамалдын багыты өзгөрбөй батыштан чыгышка карай уруп, Казакстандагы жаан-чачындуу циклон Кыргызстанга жетиш керек болчу. Болжолубуз туура чыкты десек болот. Сиздер көрүп тургандай, Кыргызстандын түндүгүндө Казакстанга жакын жайгашкан Бишкек шаарында жааган жаан карга айланды. Бирок кар калың жааган жок. Ошон үчүн жерге түшкөн карлар бат эри баштады. Саламатсыздарбы? 11 каналында Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Эркинбек кызы тааныштырам. Эми кошуна өлкөлөргө кайрылсак. Кытайда антициклон. Мындай кубулуш Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу келген жаан-чачынды булуттарды аймактарга өткөрбөй турат. Ошон үчүн эртең Кыргызстандагы циклон Кытайдын бизге жакын жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына таасирин тийгизбейт. Ал эми Казакстандын батыш тарабында жана түштүгүнүн кээ бир аймактарында жаан-чачын токтоду. Бирок калган аймактарда кар жаашы күтүлүүдө. Мисалы, эртең Борбор шаары Астанада түнкүсүн жааган кар күндүзү токтоп, түнкүсүн бул жерди туман басат. Алмата шаарын алып карасак, бул жерде эртең менен кар жаап, күндүзү токтойт. Кечинде жаан жаашы күтүлөт. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө эртең менен жаан жана күндүзү асман ачык болуп, кечинде жаан-чачын да барайы күтүлөт. Борбор шаары Ташкент океандан алыс жайгашкан үчүн кышында катуу аяз жүрбөйт. Эртең бул жерде жаан жаап, күндүз жана кечинде күн бүркөө болот. Каспий деңизине жакыныраак турган Нукус өрөөнүндө да аба ырайы орто ченемден жогору болуп, асманды булут каптап, жаан-чачын күтүлбөйт. Каспий деңизи менен чектеш турган Түркмөнстанда аба ырайы жылуу. Ошон үчүн эртең Дашогуз өрөөнүндө күн бүркөлгөнү менен жаан али жаабайт. Түштүктө жайгашкан Ашхабад шаарында түнкүсүн жана күндүз асман ачык болуп, кечинде бүркөлүп баштайт. Тажикстандын чыгыш тарабында жаан-чачын күтүлөт. Борбор шаары Душанбеде түнкүсүн эртең менен жана күндүзү жаан-чачын күтүлөт. Нөшөр кечинде токтоп, асманды булут каптап турат. Хорок өрөөнүндө күн бүркүү, асман кез-кези менен ачылып турат. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында да ушундай, бирок абанын температурасы жогору. Кыргызстанда эртең түнкүсүн Ысык көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Эскертер кетейин, жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Алыскы жолго аттанган болсоңуздар, унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл сактооңуздарды сунуштайм. Аба ырайы бир орунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.